Жашоонун сыры кайда катылган? О, бир мезгилдерде жараткан 18.000 ааламды жараткан учурда периштелерге Кудайдан суроо түшөт. Айткылачы, жашоонун сырын кайда катса болот? Жашоонун сырын деңиздердин эң түбүнө катуу керек, дейт бир периште. Жашоо сырын жердин түпкү кутмарына катуу керек, дейт дагы бир периште. Адамдар деңиздердин бирин калтырбай сүзүп өтүп, көк мухиттин түбүнө да жетишет. Качандыр бир убакта алар жердин түпкүрүнө да жетсечи, дейт анда Кудай. Периштелер ойлоно түшүп, демек, жашоо сырын ак мөңгүлүү тоонун эң бийик чокусуна катуу керек, деп сунушташат. Адамдар ак мөңгүдүн чокусуна жеткен күн тез эле келет, дейт Кудай. Эгерде жашоонун сырын көлдүн түбүнө, жердин түпкүрүнө, эң бийик тоонун чокусуна да катууга болбосо, анда кайда катабыз? Мүмкүн жылдыздардын арасына, деп ойлонушат бир топко чейин периштелер. Адам баласы бардык бийиктерге, кыйырларга, тереңдиктерге жетүүнү самап, ошону көздөй умтулуп, көздөгөн көксөөсүнө суу туш үчүн тынбай далбас уруп, жетем деген жерине жетишет. Бирок алар оңою менен жете албаган бир гана нерсе бар. Бул алардын жан дүйнөсү. Демек, жашоонун сырын адамдардын жан дүйнөсүнө гана катабыз. Качан гана жан дүйнөнүн тааный алса, ошондо алар жашоонун сырын тааный башташат, дейт жараткан өзүнүн периштелерине. Эгер дене булчуңдарыңды машыктырбасаң, ал кургай баштайт. Ушул сыяктуу эле эгер бардык күнүмдүк иштерге жан дүйнөбүз менен жармашып, көр тириликтеги көрүнүштөргө жан дүйнө менен багына берсек, анда ал таптакыр алсыздайт. Ошондуктан жан дүйнө руханий өсүүгө болгон умтулуу, жашоого болгон сүйүү, жакшыга болгон ишеним менен чыңалып турганы оң. Качан гана жан дүйнө күчтүү болгондо, ошондо сага Кудайдын керемети ачыла баштайт. Сергей Лазарев, россиялык жазуучу, парапсихолог, 1952 жыл аягы.